Кутман күнүңүз менен, кадырлуу кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен достор. Акырындык менен биз кыштын соңку эмес, ортоңку айын бүтүрөлү деп турган маалыбыз Кантсе дагы кышпы, жазбы, жайбы, күзбү, көңүлүбүз ток, жүрөгүбүздө тынчтык болсо, жакыныбыз жаныбызда болсо, бул эң чоң бакыт эмеспи? Тыңдап жатканыңыз чай кайнаганча 10 эле мүнөт деген подкаст. Жана ушул 10 мүнөттүн ичинде биз сиздер менен керектүү сон маалыматтарды бөлүшүп, жан дүйнөңүзгө руханий азык тартуулага даярбыз. Достор, эгерде биздин YouTube каналга каттала элек болсоңуз, анда жакты белгисин басканды унутпаңыз. Ошондой эле бардык суроолорду, бардык суранычтарды, кандайдыр бир сунуштар болсо, анда WhatsApp номерубуз кызматта экенин саатыбыздын башында эле эскертким келип турат. +1 301 760 60 70 сандары. Жазыңыз, биз сиздер менен чогуубуз. Бардык учурда сиздин сурооңузга жооп берүүгө даярбыз. Атым болсо Аку, азырынча дагы жалгызмын, кесиптешим мына эми чыкса керек деп күтүп атам. Бүгүн болсо биз кызганчаактыгын ооздуктай албай калган аял жөнүндө сөз кылалычы. Эң башында эле мен ошол тарыхта эң чоң орду бар бестселлер, эң мыкты китеп, сап башынан түшпөгөн ыйык жазуудан жазылган 1-2 сөздү окуйн. Эпрайым тоосундагы Раматайым Сопим шаарында Элканату Ефраталык адам жашаган. Ал Жерохамдын уулу эле. Жерохам Элинин уулу болгон. Анткени кызганчаактык күйөөсүнүн каары, ал өч алган күнү аялбайт. Ал эми көрө албастык сөөккө ириң, каар катаал, жаал тыйылгыс. Бирок кызганчаактыкка ким туруштук бере алат? Абдан кызык достор, карасаңар. Пенина жөнүндө сөз кылып берейинчи. Пенина бул бүлүнүү мезгилинде жашап жатат. Анын эли өз тарыхындагы өтө кайгылуу учурду баштан кечирип атат. Элди билгичтик менен башкарган Муса менен Нунтун уулу Жашия өлгөндөн кийин башкаруучулардын мезгили келди. Ысрайылдын Кудайы Ысрайылды өзү башкарууну каалаган теократия мезгили өтүп кетти. Эл Кудайды унутуп, баарыган сайын бутка табынуучулукка көбүрөөк бериле баштады. Жогорулордун ордуна бүлүнүү мезгилди келди. Аны менен бирге башаламандык да келди. Эч ким бийликке баш ийбей, мыйзамдарды сактабайт, иши да жок. Ар ким өз билгенин кылып калды. Ар ким өзү каалаганды жана өзү туура, мына меники туура деп эсептегенди гана кылып калды да. Тааныш учур болсо керек. Кээде үй бүлөдө да ушундай болуп калат. Мен каалаганды кылам, сен каалаганыңды кыл деп, анан үйдө жогоруда айтылгандай бүлүнүү мезгил башталат. Рухий жашоодо да абал жаратарлык эмес эле. Ыйык кызмат кылуучулардын башчысы Эйли өзүнө Кудайдын каарын чакырып алды. Анткени уулдары Копни менен Пинехастын уятсыз иштерине чыдап, унчукпай жүрө берген. Ал уулдарына тыюу салбай жүрө берип, Кудайга арналып алынган курмандыктардын ичинен эң жакшысын алардын жеп коюшуна жол берген. Караңызчы, Кудайга алып келип аткан курмандыктардын эң жакшысын уулу Копни менен Пинехас тандап бул мага деп туруп жеп коюшчу. Алар ыйык жайды булгашып, аны бузукулук иштер кылына турган жайга айлантып жиберишти. Ошентип, алардын бул жана башка көптөгөн күнөөлөрү үчүн Кудайдын каары топтоло берди. Илиянын тукуму өзүнүн ыйык кызмат кылуу укугунан ажырады. Ал эми Ысрайыл эли өзүнүн эң каас душманы периштиликтер менен болгон салгылашууда жеңилүүгө учурады. Бирок баарынан өкүнүчтүүсү, Кудайдын өз элине кайрылуусу барган сайын азая берди. Кудай менен элдин ортосундагы байланыш дээрлик үзүлүп калды. Ал күндөрү Теңир сөзү сейрек болду, көрүнүштөр да көп болгон жок дейт. Пенинанын үй бүлөсүндө да баары жакшы деп айтышка болбойт да. Анын күйөөсү Элкана 2 аял алган. 2 аял алууга тыюу салынган эмес, бирок анын осуятында мындай нерсенин жоктугу Кудайдын дүйнөнү жаратуу тартибинен келип чыккан. Кудай бир эркекке бир аялды, бир аялга бир эркек деле берген. Эл Кудайдын осуяттарынан четтеп кеткендиктен Теңир алгач тун уулдун укуктарын аныктай турган насаат берди. Кудайдын осуяттарын бузган адам өзү кыйынчылыкка дуушар болуп, башкаларга да кыйынчылык алып келет. Элкана бул тууралуу айтып берсе деле болмок. Анын үй бүлөсүндөгү абал жан чыдагыс болуп кетти. Чыр чатактарындагы бир да себеби Пенинанын балдары бар. Ал эми Аннанын балдары жок экендигинде эле.
Бул үй бүлөдө Кудайга кызмат кылууга өзгөчө көңүл бурушкан. Ар кимисинин жекече диний милдеттери болчу. Бирок Пенина үчүн бул эч кандай мааниге эмес эле. Караңызчы. Баарынын өзүнүн кызматы бар Кудай алдында, бирок Пенинанын иши жок. Бирок ошентсе дагы анда уулдар бар, баласы бар. Пенина нааразыланып эле жүрчү. Кудай батасын берип, балалуу кылганы үчүн жана алган баардык баталары үчүн бир да жолу Кудайга ыраазычылык билдирген эмес. Ал өз жашоосун өзү бузган. Анткени ыраазычылык билдирип көнгөн эмес. Жакынына болгон сүйүү деген эмне экени жөнүндө Пенина ойлонгон да эмес. Еврей аял болгондуктан анын тагдырына нааразы болгонго акысы жок. Анткени көп балалуу. Ал эми балалуу болуу Кудайдын батасы болуп эсептелген. Өзүнүн көзү өтсө дагы артында балдарым калат деши керек эле. Бала демекчи. Буга карама каршы Анна баласыз болчу. Бузуктуктун заманында жашап жатса да Анна күнөөгө баткан эмес. Кудай анын ойлорун жана кылган иштерин башкарган. Анна сүйкүмдүү, момун аял болчу. Караңызчы, Пенина кызганчаак болчу да. Ал дайыма эле Аннаны жадатып, басын теберчү, мындай көрүнүш майрамдар башталганда күчөчү. Анткени Пенина балдарын ээрчитип алып, Кудайга табынууну көздөй жөнөйт. Анна баласы жок, ызаланып калчу. Көрө албастык өтө ото чөп сыяктуу анын жүрөгүндө өсүп жатты. Ал анын жашоосун уландырып, Анна сезимдерине бийлик кыла албай калды. Кызганчаактык бул от деп айткан Сулайман. Аны убагында өчүрүп калбаса, өзү өчпөй турган от. Ал жүрөгүбүздү эле эмес, оозубузду да бузат. Каргышка жана калпка толгон сөздөр жыландын уусуна окшоп, бүт жашообузду талкай алып кое алат. Тил да от дейт, ыйык жазууда. Кызганчаактык адамды жабыркатат, анткени ал шайтандан. Шайтан да кызганчаактыктын айынан кулатылган. Ал Кудайга көрө албастык кылган. Текеберлигинин айынан ал Кудайдай болууну каалаган. Бул анын кулоосуна себеп болгон. Ошол себептен шайтан өзү койгон тузактарга адамдын түшүп жатканын көрүп кубаныган. Караңызчы. Кызганчаактык кандай гана кыйын, Пенина мына ушул кызганчаактыктын жашыруун күчү бул адам кызганчаак болгондо, адам кызганып жаткан адамына караганда өзүнө көбүрөөк зыян келтирет да. Кызганчаактыктын жашыруун күчү мына ушунда. Өйдө ыргыткан ташың кайра өзүңө тиет. Ал адамдын өзүнө кайтып келет дагы аны көп кайгыга дуушар кылат. Пенина мына ушулардын баарын башынан өткөрүш керек болду. Ал өз учурунда көйгөйлөрдү чече алган эмес, бул түшүнүктүү. Анткени Аннанын көйгөйлөрүн ишеним аркылуу кантип жеңип жатканын көрсө дагы, ал өзүнүн жеке кыйынчылыктарын жеңе алчу эмес. Кызганчаактык алгач адамдын оюнда пайда болот. Эгерде ой жүгүртүүбүздү Кудайга убагында багындырбасак, ойлорубузду кызганчаактык ээлеп алат дагы, өз ара мамиле бузулат. Көрө албас адам башкалардын жашоосундагы молдукту көрсө арыктайт деп айткан Гораций. Караңызчы. Достор, чындыгында бул кызганчаактык, кызганыч атаандаштыктан, өзүн өзү сүйгөндүктөн, жөнөкөйлүктүн жетишсиздигинен келип чыгат. Мындай учурда адам башкалардын кызыкчылыгын эмес, герт башынын кызыкчылыгын гана ойлоп калат. Анан албетте Библия муну ынанымдуу түрдө тастыктайт. Адамзаттын тарыхын карай турган болсок, эң башында эле ушул кызганычтын айынан кызганчаактык адам өлтүрүүгө алып келген. Кабыл бир тууганы Абылды өлтүрүп койгон. Кудайдын алдына келгенде, Кудай бирөөнүн тартуусун кабыл алат, бирөөсүнүкүнө назарын салбай коет. Демек кызганчаактык адамды талкалай турган эң коркунучтуу сезим. Албетте анын өзүнүн ченеми бар. Таптакыр кызганбаш керек деп айткандан алыспыз, бирок анын өзүнүн ченеми бар. Бирок ашыра кетпеши керек. Анан кызганчаактыктын себеби эмне болуп жатат? Буга да көңүл бурганыбыз жакшы го дейм. Достор, 10 мүнөттүк подкаст оңуна чыгайын деп калды. Биз угармандарыбыздын баардыгын тең Алкитап Чекит медиа сайтына чакырабыз. Ал жакка катталып, биз менен бирге сонун маалыматтарды, сонун видеолорду, сонун ар кандай курстарды окуганды унутпаңыз. Биз сиздерди чакырабыз. Андан тышкары кызганчаактык тууралуу оюңуз кандай? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Жана ошондой эле биздин WhatsApp номурга дагы пикириңизди калтырсаңыз болот. +1 301 760 60 70 сандары кызматта. Барыңыздарга көңүлдүү күн каалайм. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.